Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala'ga maqtovlar aytıp, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar aytıp, İmam Tahavi'nin şarhının 234. betine geldik, 2. abzas. Akidede alardın arasında artıkçılık, takıbalık, öz qaloloruna karşı turu, cana avla, en jakşı abzel nerseni karmanuda dep aytıp atat. Alardın arasında artıkçılık, başkaça aytkanda iman eğelerin arasındaki faziletlүүлük, artıkçılık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde egerde Abu Bakır'dın imanı menen ümmetimdin imanı tarazaga koyulsa, Abu Bakır'dın imanı basıp ketet degen hadisi var. Demek oşol amalda artıkçılık Abu Bakır'daki başkanıga jetpey çoğulup kelgen ümmetin bardığını. Jana jürөгүндө ушунчалык салмактагы иманы бар болгон адам тозоктон чыгат деп өтө кичинекей тырмактагынчалык деңгээлде иманы бар. Бул деген сөз иманы болуп эле амалдын эң азы болсо дагы бул бешикке чыкпай койбойт деген сөз. Деп айтылгандай, имандагы артыкчылыктан максат оордук. Адамдын амалынын оордугу. Нурдануу, жарык болуу сыяктуу ыймандын сапаттарындагы айырмалар. Бул хадистерде ыймандын соопторунда айырмачылыктар бар экендигине далил бар. Бирөөнүн ыйманы көп амал кылганга турса, башка бирөөнүкү азыраак деген сөз. Демек ошол ыймандын күчтүүлүгү дегенибиз ыймандын нуру, ыймандын берекети, ыймандын таказасы, ыймандын якиндин тереңдиги деген сөз. Такыбалык, өз каалоолоруна каршы туруу, жана эң жакшы аула нерсени аткарууда, карманууда. Ыйман ээлеринин ыйман негизинде бирдей болуусу, алардын бардык тараптан бирдей болуусун милдеттүү кылбайт. Ыйманда барыбыз бирдей дедик. Анткени бардыгыбыз бир Аллага ыйман келтиребиз. Бардыгыбыз, фасыктарыбыз дагы, такваларыбыз дагы. Бирок ыймандын негизинде бирдей болуу, бул ыймандын бардык тарабында бирдей болуу дегендик эмес. Ыймандын негизинде барыбыз бирдей болгон менен, бирок амалга келгенде ар башкабыз, урматтуу бир туугандар. Ыймандуулардын баары Алланын жакындары. Аулия достору деген маани. Мунун далили Аллах Тааланын Аллаху валиюллазина аману. Аяттын мааниси Аллах ыймандуулардын доосу. Башкача айтканда Аллах Таала алардын иштерин жетектөөчү. Аларга жардам берүү жана колдоо аркылуу аларга жакындаган, алардын ибадат кылуу үчүн тоопук берген, аны таануу үчүн аларга хидаят берген зат. Ибадат намаз кылбасак, башка кылсак кыйындыгыбыздан эмес, Кудайдын бизге тауфик, оомат бергендигинен. Мына ошонун өзү биз Кудайдын эмне досубуз экендигибизге, Кудайдын бизге жардам бар экендигине мындай сөзсүз ишарат болот. Ал эмес ушунчалык тиричиликтен суурулуп чыгып, ушул жерге сабакка келип атканыбыздын өзү Кудайды тааныйм деп. Мына ушунун өзү биз Кудайга жакын экенибизден кабар берет, урматтуу бир тууганым. Аллахтын досу дегендин мааниси Аллах аларга ошо пенделерине жардам берүүсү. Жардам берүү жана колдоо аркылуу аларга жакындап, Аллах Таалага пенделер жакындап, пенделердин ибадат кылуу үчүн тоопук берген, аны таануу үчүн аларга хидаят берген зат. Алардын арасынан Алла алдында сыйлуулары көбүрөөк моюнсунгандары жана Куранды көбүрөөк ээрчигендери. Пенделердин арасынан, мусулман момундардын арасынан Кудайдын астындагы акрам, сыйлуулары, урматтуураактар кимдер? Көбүрөөк итаат кылгандары жана Курани Каримди, шариятты көбүрөөк ээрчигендери. Мунун далили Аллах Тааланын Инна акрамакум индаллахи аткакум. Аяттын мааниси Алланын алдында силердин эң сыйлууңар, эң урматтуурагыңар, такыбараагыңар дейт. Демек такыбалык биринчи орунда турат. Адамдын башка бир артыкчылыктар эмес, балким такыбалык ошол Кудайдын астындагы даражаны көтөрө турган жападан жалгыз критерий.
Ошондой эле пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям арабтын араб эместен, актын карадан артыкчылыгы жок. Бирок ким такыва болсо, ошол артыкчылыкка ээ деген сөзү. Араб эмес. Кээде биздикилер ушундай араб туугандарыбыз жакшы. Алар араб тилинде сүйлөйт, Куран тилинде сүйлөйт, бейиш тилинде сүйлөйт. Бирок араб болсо ошонуку туура болуп калгандыгы ката болот деген сөздөн биз арылышыбыз керек. Кээ бир адамдар бар. Эгерде араб эмес аалымдар айтса ага ишенбей карайт дагы, бир араб айткан болсо, сен ошондон кыйынсыңбы дей берет. Дал ушинтип келтиришет. Араб айтып атпайбы дейт. Андай болбойт. Абу Жахил дагы араб, Абу Лахаб дагы араб. Ошон үчүн биздики динибиз кала Аллах ва кала Расул. Аллах Таала айткан жана пайгамбар айтканга туура келсе дин болот. Көп адамдар арабтар ушинтип айтып атпайбы? Арабияда ушундай экен го. Сага ким айтты Арабияда ушундай болсо ушундай экен деп? Ошону далил кылбагандар, алар өздөрү кайра карап ойлонуш керек. Таң кала бересиң. Сен арабтардан кыйынсыңбы? Арабияда ушундай экен го. Меккеге барат, арабтар намаз окуп атканын көрүп, ушундай намаз окуй, арабтар намаз окуп аткан экен далил. Эч бир жерде жок, арабтар намаз окуганда окугула, арабтар жүргөндө жүргүлө деген жери жок. Бу жерде арабтан, араб эместин, актан, карадан артыкчылыгы жок. Бирок ким такыва болсо, ошол артыкчылыкка ээ деген сөз бар. Куранды ээрчүү, моюнсунуу жана такывалыктын далили. Куранды ээрчүү деген сөз бул шариятты кармануу, динди кармануу деген сөз. Аллах Таала айтты: "Фихи худан лил муттакин", аяттын мааниси анда Куранда такывалар үчүн туура жол бар. Куранды кармана берсең туура жол кете берет. Бирок Куран кармануу дегенде Порохованы котормосун, Кулиевти котормосун алып алып туруп эле Бисмиллахир-рахманир-рахим ээрчийин десең андай болбойт. Куранды түшүнүп, ошондон кандай фикхи маселе чыгат, кантип кармануу керек экендиги бизде мазхабта айтылган. Демек фикхти кармануу керек. Фикхти туура кармануу, ошол Куран туура кармануу деген сөз. Курандын өзүн түздөн-түз карманам деген адамдар жок, анда Куран туура эмес кармануу алат. Куранды туура эмес кармануу алат. Куранды кармануунун жолу ошол фикх мазхаб аркылуу кармалат, урматтуу бир тууганым. Ошол себептен бизге аалымдарыбыз мазхаб кармануу важип деген. Эмне үчүн мазхаб кармануу важип десе, мазхаб кармануу аркылуу гана биз Куранга жана хадиске туура амал кылабыз. Болбосо өзүбүз тетир амал кылып алабыз. Мына ушу бүгүнкү күндө Куранга амал кылып атам, хадиске амал кылып атам деп өз бетинче мазхаб карманбай, беймазхаб жүргөн бир туугандарыбыздын көп адашкандарын көрүп билип турабыз. Айтайын десең эле кыжарат болот, ондой мындай, Бухариде мындай, Муслимде мындай дейт. Тарт десең бала дейт. Ага түшүндүрөсүң же түшүнбөйт. Теңгелигин келбейт. Ана эмне кыласың? Алла хидаят берсин дейсиң. Ибн Аббастын, Алла ал экөөнөн разы болсун, кимде ким Куранды окуп, андагы нерсеге амал кылса, Аллах аны бул дүйнөдө адаштырбоого жана акыретте азап табоого кепилдик берди деп айтып, андан кийин "Фаман иттаба худая фала yadillu ва ла yashqa" аяттын мааниси ким туура жолума түшсө, ошондо ал адашпайт да, бактысыз да болбойт деген аятты окугандыгы риваят кылынды дейт. Азирет Ибн Аббас айтат, кимде ким Куранды окуп, ага амал кылса. Ибн Аббас таржуманул Кур'ан. Кур'ани Каримди пайгамбарыбыздан кийин эң жакшы түшүнгөн адам ушул адам. Кээ бир хадистер кирет, эгерде имамга кимди өткөрүш керек десе, Куранды көбүрөөк окуган, акраухум деп айтат. Бу жерде дагы Куранды окуп деп атат. Анткени ошол Ибн Аббастын убагында сүйлөп аткан учурда ал эмес кээ бир сүннөттөр жазган уруксат берилген эмес эле. Куранды жазышат эле, бирок хадис жазба дейт эле. Ошол убакта Куранга амал кылган адам шариатка толук амал кылган болот болчу. Урматтуу бир тууган. Анткени ошол сахабалардын бардыгында улумул аала бар болчу. Булар Куранды түшүнүп, пайгамбар жанында ошого толук амал кыла турган мүмкүнчүлүк бар эле. Азыркы учурда ушуну канча шарк беребиз десек, ошо шарият илимин окуп, билип, фикх түшүнүп, акыйда түшүнүп, ошону менен жашоо деген сөз. Ошентип гана маани беребиз. Азыр мисалы үчүн имам кот деп турган болсок, бири карыраак, бири кары эмес, бирок фикхтан күчтүүрөөк болсо, ошону өткөрөбүз. Эки сүрө билсең да, бирок сен илимиң күчтүүрөөк деп туруп. Хадиске амал кылбаган болобу, жок, амал кылган болобу. Анткени хадис ошол убакта Куранды көбүрөөк билгениң деген сөз, бул бардыгынан аста деген сөз эле. Азыр Куранды көбүрөөк билип, бирок фикхтан көп нерсе билбеш деле мүмкүн. Толук турандайлар. Балки пальчтө дээрлик 90% ушундай болуп калган. Көп карыларыбыз Куран жаттайт, бирок шариаттан билбей да калышат. Экөөнү бириктирген жүдө эле кем.
Ушундай эмеспи? Саждага барсаң, чымын кону, чымын түрсүп жарылып кетсе, дарат бузулдубу жокпу деп сурап жүргөндөр деле илгери болгон экен, мисал үчүн. Демек, фикх мына ушунда турат. Аллах субханаху ва тааланын пайгамбары айтат: "Ман юридиллаху бихи хайран юфақиху фид-дин." Аллах субханаху ва таала кимге жакшылык кааласа, ошол адамды динде фақих кылып коет дейт. Динди түшүндүрүп коет дейт. Демек ушул хадистин маани ушундай. Ибн Аббас айткан, кимде ким Куранды окуп, андагы нерсеге амал кылса, шариат илимдерин алып, ошого амал кылса деген сөз. Алла аны бул дүйнөдө адаштырбоого жана акыретте азаптабаганга кепилдик берет дейт. Демек дин окуп, ошого амал кылсаң, Кудай Таалам сени адаштырбайт. Сенден аракет, Кудайдан берекет иншалла. Сен окуп атасың илимди, сага Кудай берекетин берет. Жана окуп ошого амал кылсаң, Кудай Таалам сени адаштырбайт, жана акыретте азаптабайт. Деп Ибн Аббас бул аятты окуду. "Фаман иттаба худая фала ядиллу ва ла яшка." Ким туура жолума түссө, Аллах туура жолуна түссө, ошондо адашпайт да, бактысыз да болбойт деген аятты окугандыгы риваят кылынды дейт. Ыймандын негизи Алланын жалгыздыгына, анын периштелерине, китептерине, элчилерине, акыретке, жакшылык менен жамандык, тагдырдын ачуу таттуусу Алладан экенин ишенүү. Биз булардын баарына ишенебиз. Алланын элчилерин бөлбөстөн, аларга жана алар алып келген нерселерге ишенип тастыктайбыз. Ыймандын негизи бирөө экендигин айткан соң, ыймандын негизин баяндоого киришти. Ыйман негизи бирөө деди. Бар ишене турган нерсе бирөө деди. Алар кайсылар дегенде, бул жана айтып аткан Аллах Таалага, анын жалгыздыгына, периштелер жана башка иштене. Ыймандын негизин баяндоого киришти жана ыймандын негизи Аллах Таалага деп айтып өтүп кетти дейт. Сөздүн бардыгын. Ыйман жөнүндө жалпылай айткандан кийин ар бирин өз-өзүнчө айтты. Мунун негизи баарысы Аллага, анын периштелерине, анын китептерине, анын элчилерине ишеништи, анын элчилеринин эч кимисин биз бөлбөйбүз деген бул Бакара сүрөсүнүн 285 аятын окуду дейт. Ошондой эле Жебреилдин алейхиссалам пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва саллям ыйман жөнүндө сураган хадиси ал жөнүндө жогоруда айтылган дейт. Демек ыймандын негиздери мына ушулар. Ыйман негиздери мына ушул, ал жерде намаз окуган же башка нерсени кошкон жери жок. Демек амал ыйманга кошулган жери жок дейт. Андан кийинки маселе чоң күнөө кылган мусулмандар жөнүндө. Мусулмандардын арасынан кээ бир мусулмандар күнай кабира кылат. Толтур азыркы учурда зына кылып аткандары бар, сүткорлукка кирип кеткендери бар, алдап атканы бар, арак ичип атканы бар, мисалы үчүн да. Андан сырткары мисалы ата-энесин карабай коюп аткандары бар, аялын бакпай кетип калгандары бар, намаз окубай шыдап койгону бар, орозо кармабай койгону бар, жоолук салынбай койгон мисалы үчүн бир тууган кардаш кыздарыбыз бар, апа эжелерибиз бар. Айтор, чоң күнөө иш кылып аткандар бар. Ал эмес, ошол чоң күнөө кылып аткан иштерине сыймыктанып аткандар дагы бар. Буларды биз кантип билебиз? Чындыгында чоң күнайы кабира кылган адамдарды кээ бирөөлөр булар мусулман эмес деп билет. Күнайы кабира кылса эле болду, мусулман эмес деп билет. А кээ бирөөлөр эгерде ыйман эле бар болсо күнайы кабира кылса деле зыян тийбейт деп билет. Ахли сүннат вал жамаат биз кантип этикад кылабыз? Биз этикад кылабыз, канчалык чоң күнөө кылбасын, ыймандан эле чыкпаган болсо, анда бул адам мусулман, бирок фасык. Ошого жараша тозокко Кудай Таалам өзүнүн адилеттүүлүгү менен түшүрөт. А бирок Кудай Таалам кааласа күнөөсүн кечирип жибериши мүмкүн өзүнүн айкөлдүгү фазилети менен деген этикад бар. Ушуну биз өзүбүз эле ушундай ортосу экен, булар биякта экен, булар биякта экен, ортону кармадык эмес. Буга аяттар жана хадистер ушуга далалат кылат. Мына ушул биздин маселени билип алып туруп биздин чоңдорубуз, анча-мынча саясатчылар билип алып туруп, мен намаз окубасам деле эме мусулман боло берет экен го Ханафи мазхаб боюнча. Ушинтип айтып атышат да, мен анча-мынча арак ичип койсом деле мусулман боло берет экен го деп өткөндө бир жанагы эме бир серепчи жазууда, мисалы жанагы менин проблемам боюнча ызычуу болгондо, эми чубак ажыны мен түзүгүл адам деп түсүн көрсө бул радикал экен. Анан ушинтип айтышты кээ бир молдокелер, анча-мынча арак ичип койсоң деле, анча-мынча кичине кыздарды өп койсоң деле бул чоң күнөө болот экен, бирок ыймандан чыкпайт экенсиң. Мен сыяктуу мусулман, мага ошончо ислам жетет деп айтып атат да. Астагфирулла. Бул ошолор күнөө иш кылгандар, алар адал деп этикад кылбаса, ыймандан чыкпайт деген сөз, алар ошондой кыла берсин деген сөз эмес. Алар бир нерсе эсип алып айтат.
Ошону кылса боло берет. Ошол адал деген түшүнүк биягына кирип кете турган болсо, ыймандан чыгып кеткенин билбей атат да. Маселени тескери түшүнүп алып атышат. Эгерде кимдир бир чоң күнөөчтөрдү кылып, ошону боло берет десе, бул мубах деген сөз. Мубах деген арам эмес деген сөз ыймандан чыгып кетет. Ошон үчүн кыргыздын жакшы бир сөзү бар. Бөдөнүнү сойсо да касапчы сойсун дейт. Касап жакшылап соет мынтип. Бияк-бияга кетирбестен. Кээде билесиңерби? Жана койду сойгондо чала касаптар союп алып туруп, жиликтин жары бул жакка өтүп кетип калып, бул жакка өтүп кетип калып, кудалар аябай капа болгондор бар. Жамбаш келди, жилиги жок, бул келди, мунусу жок деп. Ошондой болуп кетет. Ошон үчүн эмне алар антип динден сүйлөгөн туура эмес. Өткөндө айтканбыз биз дин маселесинде ошо сүйлөй турганда сүйлөш керек деп. Yaqulu al-imam at-Tahawi rahimahullahu ta'ala wa adama Allahu naf'ahu fi ad-darain amin qala wa ahlu al-kaba'ir min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama fi an-nari la yukhalladuna idha matu wa hum muwahhiduna wa in lam yakunu ta'ibina بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما قال تعالى في كتابه العزيز كسر عزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله مولى أهل معرفته أهل كسرة أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به Kayaktan da attığılık Aziz'in ona ikincisi Mevla Ahli Marifeti kimdeki Kırgızçası Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinin içinen çoğun günah jasagandar çoğun günah kılgandar günah kabira kılgandar Allah'ın жалгыздыгына işenip ölüşse Kudaydı жалгыз dep etikat getirgen boydan uşul etikat bilen ölse deydi. Birok kılgan günöөлөрүнө tooba kılışpagan bolsa, günö içip kılıptır, birok tooba kılbay ketiptir. Birok kılgan günöөлөрүнө tooba kılışpagan bolsa da, anı tanıp, ıymandуу avalda Allah'a joluguşsa, tozokta tübölük kalışpaydı. Bu erece akida bizdeki. Günö iş kıldı, birok oşul aramdı, halal dep etikat kılgan jeri jok. Haram ele dep жүрдü. Birok şalakılık kıldı, şeytan vesvese kıldı, günah işlerdi kıldı, tövbe da kıla albay kaldı beçara, ölüp gitti. Bu tozokta tübölük kalbıdı. Antkeni men qala la ilaha illallah dakhalal cennet. Kimde kim la ilaha illallah devaysa beyişe giret degen Peygamber aleyhisselam özünün osiyatı var. Bunda şol kalime var. Demek mu'minlerin arasından günah kabira kılgandar, egerde tövbe kılbasa dağı halal dep etikat ele kılbagan bolsa, beyişke çıkpay koyup inşallah. Allar Allah'ın kaaloosu jana ökümünde oluşat. Bul degen söz Allah Taala kaalasa, bulardı tozokko düşürüp turup, sırazı beyişke girgizip koyuşu mümkün. Birok Allah Taala adilet yuruna turgan bolsa, bulardın kılgan күнөөсүнө жараша tozokko düşürüp, andan keyin özünün aykölдүгү менен beyişke çıgarat. Allar Allah'ın kaaloosu jana ökümünde oluşat. Eger kaalasa, Allah Taala öz kitabinde Allah'a şerik koşkondordu Allah geçirбейт. Mından başka günöөлөрдү kaalagan pendesinden keçirip koyot deydi. Allah Taala keçirbergen bir günөө var, bu şirk. Şirkten başka günöөнü kimge kaalasa keçirip koyot. Daroo beşke çıkarıp koyuşu mümkün. Allah'ın fazileti, aykölдүгү. Şirkti Kuday Taala geçirбейм degen. Şirk bu kafırdık. Arbaktarga sıyınуу, mazarlarga sıyınуу, toğtaşka sıyınуу, Allah'tan başkaga sıyınуу.
Anı geçirmeyim degen. Andan başka günöөнү kimge kaalasam geçirem. Kimge kaalabasaçı, kaalabaganдарга özünün adilеттүүлүгүн azaptap turup andan keyin beşikке çıgarat. Antkeni bunu beşikке apara turgan munda la ilaha illallah деген kalima var. Dep aytkanında aykölдүк kılıp geçirip koyot. Eger kaalasa adilеттүүлүk kılıp күнөөсүнө жараша жазалайт. Andan keyin öz ırayımı menen jana aga moyunsungan pendelerinin şapaatı ortomçuluğu menen tozokton çıgarat. Şapaat aytkanбыз ötkөндө. Karılar, alımlar, oliyalar, davaçılar, takvaçılardagı Kuday Taalam ayt, o Kuday Taalam uşular kıynalıp atkан экен. O Kuday Taalam Kudayga suransa, urtogo түссө Kuday Taalam oşolordun şapaatı menen emne kılat? Kuday Taalam beşikке kirgizet. Bul bar. Janagı arvak koldoyt деген uşuga kelip takalat. Biz arvak koldoyt dep aytpayбыз, antkeni talaş masele biröөлөр arvak koldoyt degende Kuday dagы эле koldoп bardыгын emne beşikке çıgarıp koyot dep. Жок. Biz antip aytpayбыз, бирок илгери айткандардын бардыгын туура түшүнгөнгө аракет кылабыз. Ошолордун бардыгы ушинтип шапаатла, шапаат хак деп айтып атпайбызбы? Шапаатка инкар болгон ахли сүннө жок. Бардыгы шапааттын бар экенин билет. Ошол шапаатты колдосун, ортого түссүн деп тавассул кылып аткандагы кербези. Ошондой дешкен арва колдосун деген кыргыздар деп жакшы күмөн кылабыз. Бирок өз антип айтпайбыз. Бирок ширк издегендер, жанагыдай ширкти жакшы көргөндөр, жанагы мындай кийимдин сыртына жанагыдай түктөр жабышып калса, бир пластилинге окшогон менен мындай кылып, жанагыла тазалайт билесиңер, эмне деп коет ошону? Липучка дейт, липучка. Липучкада только ширк издегендер бар да, чубагажы арва колдосун деп айтты, анан арва колдосун деп айтты, бул ширк, муширк, капыр деп издегендер бар. İzdey versin жетесин bir gün inşallah. Ben cedde vaced. Kim hareket kılıp izde şu cetet uşağa. Adamdın daima aksagın izdep, kemçiligini izdep. Sözü kıskartıp özü kalagan özgörtüp atkan adamlar bular jakşılık emes. Daim aytıp geledi, aytıp gelse de gelip alıp durup, jok arvaktar koldosun dep aytat, ana mындай şirk, андай mындай dep internetke jarыя kılıp aytıp basıp жүргөндөр var. Erten tuman tarayt. Andan keyin öz ırayımı menen jana aga moyunsungan pendelerinin şapaatı ortomçuluğu menen tozokton çıgarat. Anan anı beşikке kirgizet. Antkeni Allah Taala özün taanıgandardın korgoочусу jana alardı eki dünödө Allah'nın жалгыздыгын tangan, anın tuura joluna jakındabagan, jana anın korgoosун kabul kılbagandar katarında koşpoyt. Kuday Taalаны taanıgandar başkalar, Kudaydı taanıbagandar başkalar. Eç vakta birde emes. Oşon üçün Kudaydın жалгыздыгын tangan, anın tuura joluna jakındabagan, Kudaydın korgoosun kabul kılbagandar menen Kudaydı taanıgandar eki başka. Kudayım Kuday taanıgandарды koldoyt, Allah'ты korgoyt. Dep eteginde İmam Tahavi dua kılat. O İslam jana anı joldogondordun jardamçысы болгон Allah'ım. Bizdi özüňe jolukkança İslamda bekem kıl dep dua kıldı. Bu imamlarımыздın adatı. Yazganda başında "E'lem rahimakallah" dep жазak teplerinde. Bilgin, ey Allah'ın rahimi bolgur sağa dep aytkan jerleri var. Eteginde dua kılıp keter. Oşonuň üçin kede bizde uşular tuuramış etip makalazagan eteginde bir süre menen dua koşup ketebиз. Antkeni sen amal, salih amal kılıp atasın. Salih amal ortaga koyup tavassul kılıp dua kılsaň duaň kabul bolup turgan wagt. Demek her bir adam salih amal kılgandan keyin dua kılsa dua kabul bolup turgan uçur bolgan sebepten bul dagı dua kıldı. Kança akide aytıp geldi. Uşu men ekinci jol dua kılıp atat kitepin içinde. İmam Tahavi. Düşündürme. Özüňe joluk kança deyt. Öldün Kudayga joluktun degen söz da. Demek akırkı münötkö çeyin dinde bekem bololuk degen suro tilek bul. Muhammed'in aleyhisselam ümmetlerin içinden çoğun günü jasagandar deyt. Muhammed paygambarın ümmetten çoğun günü jasagandar olsa, Muhammed paygambardan başka paygambarlar ümmetleri üçü dese, oşondo ele başka paygambarların ümmetleri de. Paygambarыбызды aleyhisselam gana bölüp aytuusunun sebebi bardık ümmetler dökün birde bolgandygy üçün. Emne üçün bul jerde paygambarыбыздын ümmet dep aytıp başka paygambarlar ümmetin koşkan jok dese bardık ümmetler birde. Bardık ümmetler birde. Oşon üçün düşünüp alat dedi.
Egerde anın ümmetinin ökümü bilingen bolsa, anda murdagı ümmetlerin ökümleri de bilinedi. Muhammed Peygamber'in ümmetinin ökümleri kanday bolsa, aga çeyinki peygamberlerin ümmetlerin ökümleri de bilinedi. Antkeni bardık peygamberler tavhidke çakırışkan. Je bolbosam başka ümmetlerden peygamberimizin ümmetinin hükümasına kirgendigi üçün peygamberimiz ümmetini gana aytты. Ümmet degende başka ümmetlerden bardığı biz ümmet girip ketedi. Çındığında bizden ümmet, jetekte ümmet kalgandar bizden ümmetти eğerçip kete turgan ümmet. Antkeni murda ümmetler peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem doğruna tuş kelgen bolsa aga işenüleri üçün Allah Taala alardan uvadalarını alır. Al-Misak men sizlerin Rabbingarım dedi. Rabbingarım ova Rabbimiz degende sen Rabbimizsun, sana iman keltiremiz, sen жүрген kitaplara iman keltiremiz bardığına degen söz bolot da. Demek oşolar Muhammed peygamber şunda jaralып kalganda bular oşol sebepten Muhammed peygamber ümmetke boyun keltirgen bolot ele. Demek Muhammed'in ümmetleri dep atkanda aga çeyinki peygamberдің bardıq ümmetleri avtomat şonun içine girip kete beredi. Antkeni oşol doğruda bolsa bulardan bardığı ümmetke peygamberimiz iman keltirip peygamber ümmeti bolot turganga tatыктуу adamдар ele bular dep atat. Allah Taala'nın uadalarını algan peygamberimizдің peygamberçılığı bardık ümmetler üçün bolgan. Ошондой эле бардык ümmetler келечекте акыркы peygamber Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kelet деген этикатта болушкан. İncil'de var, Tevrat'ta var, bardığında var. Oşon üçün geçe sabakta aytып atat, biz bilet delegаны дейт. Өзүбүздүн балдарыбыз кантип таанысак, Muhammed peygamber dalışını tanıyt elek деп айтып атышат. Demek alar Muhammed peygamber gelelek bolsa dagы anın ümmetlerinin katarında iman keltirgendigi üçün. Allah'ın жалгыздыгына işenip ölüşse, bирок kılgan günөөlerini tooba kılışpagan boluşsa da, tooba günөөlerini juup ketүүsүндө hiç kандай talaş жок. A bирок tooba kılıp koysaç, anda günөөsü жок da öyle bolot. Ha? Et-taibu minez-zambi kemen la zambe lehu. Günөөdөн tooba kılgan adam günөөsü жок insanday degen osiyat var Peygamber aleyhisselamdığı. Buna şunday. Demek bu çoğun adam, çoğun musulman, momun musulmanlar çoğun günөө iş kılıp problema tooba kılbay ketken bolsa deyt. Anı tanıp imandı ovalda Allah'a joluguşsa tozokta tübölük kalışpayt. Kuday tanıgandık üçün. Eğer musulman adam çoğun günөө kılıp tooba kıla elekten murda kaza bolsa, birok al Allah'a şerik koşboy, жалгыз Kudayga işengen bolsa, al tozokka kirgen bolsa da anda tübölük kalbayt. Bu akidabız bizdik. Anın takdırının ayağı tozoktan çıkıp beyişke kirүү menen ayaktayt. Bu sözlerde alar tozokta tübölükö kalat, andan çıkışpayt dep aytkan Mu'tazilega karşı жооп бар. Mu'tazile uşun deyt eken bular günөө çoğun günөө kılsa bu tozokta tübölük kalat deyt eken. Bu bizin işenimimizde çoğun günөө kılgan adam imandan çıkıp bastığına negizdelgen. Çoğun günөө kılsa imandan çıkıp ketet degen söz emes. İnkar kılmayınca. İnkar kılmayınca. İnkar kede oğuzu menen bolot, kede sözü menen bolot. Ben musulmanmın dep durup, bирок bizdeki bir hükümdü jokko çıkarıp atkan bolsa, jok dep aytpasa da bирок kolu menen oşonu jokko çıkarıp oşonu hareket kılıp atkan bolsa, imandan çıkıp kete beret biröөлөр. Adamlar özlerini alday beret de, men musulmanmın, men dele jumaga baram da ayta beret. Bирок jumaga özü karşı çıkanın emne açık ele bildirip koyat. Anıwağı belgili. O şandan kimler okup al jumaga dey turganda söz emes bu mesele. Demek adam küfürge çıkıp ketkende açık küfür emes, balkim oşol kılıp atkan jorugu menen dagı oşoga karşılığın bildirip imandan çıkıp ketişi mümkün. Men seni jakşı görümde jagыңa bir çapsa işenbeysin de sözgü jakşı görüm dedim go, bирок jagыңa bir çapıp atat. Demek senin kıymыл hareketin meni jaman görüm dep aytıp atat. Kıymыл hareketini biz bilip koyabız. Köptürü men tilimden aytsam ele aldap koyun bulardın bardığın dep din doyun çıkırıp jok din aldanbayt saga. Din aldanbayt saga. Büt gelesolar musulman bolganda görüp alat da kebir adamlar özünün gelesö ekенин bilbeyt. Aldap atkanım düşünbeyt dep oyloyt. Kıytır adamdın en ele kemçilikleri anın kıytırçılığın başka biri bilbeyt dep oyloyt. Musulmanlar joş bolup teңелбейин koy dese, beçara bul düşünbeyt deyt. Jok, sen okutup koy turanda toltura. Okutup koy toltura. Bardık ilimden. Bu kan momunduk sıfat karapayım gösterdi düşüntüm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Tahawiyyanın 239. betinde bu sözlerde, bay aytkan sözlerimizde, allar tozokta tübölük kalat.
andan çıkışpayt dep aytkan Mu'tazilaga karşı жооп бар. Бул биздин ишенимибизде чоң күнөө кылган адам ыймандан чыкпастыгына негизделген. Алардын ишенимдеринде алар ыймандан чыгышат. Эгерде тооба кылышпаса, алардын ишенимдеринде капыр болушат. Жана алар тозокто түбөлүк калышат. Бул маселе жөнүндө сөз жогоруда айтылып өттү. Азыркы учурда мына Даиш Сирияга жөнөп аткандарды дагы чоң күнөө кылган адамдарды этикатында булар капыр деп билет. Мисалы үчүн алар айтат, кимде ким Сирияга көчүп келбесе, ал мусулман эмес деген дагы фатваларды берип аткандар бар. Демек кайсы бир деңгээлде Му'тазиланын акыйдасы карманып аткан кербез дагы бар. Биздин ишенимибизге ылайык ыймандуу адам тозокто түбөлүк калбагандыгы үчүн анын ишинин аягы бейиш болот. Аллах Таала айтты: "Иннеллезине аману ва амилус салихати канат лахум джаннатул фирдауси нузула." Аяттын мааниси чындыгында ыйман келтирип, жакшы иштер жасагандар үчүн Фирдаус бейиши конок үй болот дейт. Жогоруда айтылган адам ыймандуу. Бу жерде ыймандуу адам сөз кетип атат. Ыйманы бар адам жөн сөз кетип атат. Иннеллезине аману, албетте ыйман келтиргенде ыймандуулар деп. Ал намаз, орозо сыяктуу сооптуу иштерди аткарган, бирок анын напси каалоолору үстөмдүк кылып чоң күнөө кылды дейт. Аяттын тафсири кетет бу жерде. Мусулман адам, момун адам, бирок нафсиси басымдуулук кылып чоң күнөө кылып койду. Өз түзүгөнө жүргөн адам, бирок чоң адам деле кээде күнөө иш кылып койду. Үстөмдүк кылып чоң күнөө кылды. Ошол эле убакта анын арам экендигин билип, ал үчүн берилчү жазадан корккон абалда болгон. Арам деди чоң күнөө, бирок пандачылык кылып алды. Ошондуктан анын акыбети бейиш болот. Анткен Аллах Таала мынтип айтты: "Инналлаха ла ягфиру ва юшрака би ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Аяттын мааниси: Аллага шерик кошкондорду Алла кечирбейт. Ширк кылдың кечирбейт. Ширк кылба. Мындан башка күнөөлөрдү каалаган пендесинен кечирип коёт дейт Аллах Таала. Бул аятта Аллах Таала ширк менен башка күнөөлөрдү бөлдү. Күнөө эки категория. Кечирилбей турган күнөө бул ширк, ал эми калган күнөөлөр Кудай Таалам кааласа кечирип жиберет. Каалабаса өзүнүн адилеттүүлүгүн азаптайт, бирок ыйманың болгон себептен акыр түбү бейишке чыкпай койбойсуң. Бул аятта Аллах Таала ширк менен башка күнөөлөрдү бөлдү жана ширктин кечирилбестиги тууралуу кабар берди. Ал эми ширктен башка күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө кызыктырып, аларды өзүнүн каалоосуна байланыштырып койду. Ошон үчүн Кудайдын фазилетинен, айкөлдүгүнөн эч үмүт үзбөй сурай бериш керек. Кызыктырып койду. Алланын каалоосунда болгон нерсенин аткарылышы мүмкүн. Ага тоскоол болчу нерсе жок. Ошондуктан Аллах Таала чоң күнөөнү кечирип, тозокко киргизбеши мүмкүн. Же тозокко киргизген болсо да, андан өз ырайым менен чыгарат. Аллах Таала мынтип айткан: "Инналлаха ягфиру зунуба жамиан." Аяттын мааниси: Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Эми кээ бир адамдар Аллах бардык күнөөнү кечирет деп ширк кыла берсечи? Жок. Бул аят бар, тигил аят бар. Эки аятты бириктирип чөнөбүз биз. Ау. Чуаганы дейт. Мейли кыйкыра берсин. Машалла. Демек бул аятты түшүнүп алып туруп ширк кылсаң дагы боло берет деген сөз жок бул жерден. Түшүнүктүү тууганым. Эки аятты бирге алып келебиз. Кээ бир мазхаб кармамаган бир туугандарыбыз ар бир аят өзүнчө түшүнөт. Ар бир хадис өзүнчө түшүнөт да, ошондон проблема келип чыгат. Мына ушундай эле. Кудайым күнөөнүн баарын кечирет экен деп туруп, ширк кылса ширкти кечире берет деши мүмкүн, жок андай эмес. Бул жерде Кудай айтат да, Аллах Таала ширктен башканын ширкти кечирбейт десе, кантип эле ширктен башканын баарын кечирет десе, ооба Аллах Таала ширктен башканын бардыгын кечирет деп, ошого таакид катары кетип аткан аят. Демек аяттар бардыгы бир жерге чогулуп, ошондон кийин гана маани берилүүсү кажет. Аяттын мааниси Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет дейт. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bu yerde Allah Taala aytkan деген дагы болуш керек. Ошону жазып коюш керек, анткени Allah Taala aytkan да. Аяттын мааниси, демек, кимде ким
Kıpınday жақшы iş kılgan bolsa anı göröt. Kimde kim kıpınday jaman iş kılgan bolsa anı da göröt deydi. Kıpınday жақшы iş kılıp atkan bolsan, musulman bolup, tozokko düşüp ketsen anı kaçan görösün sen? Demek beyişke gidişin gerek degen söz de akır tübü. Kıpında jamandık kılsan anı görösün deydi. Egerde Kuday Talam seni günün geçirgende kalabasa, adalettigi menen kılsa, tozokko düşürüp, ana gününü juudurup bütkөндөн кийин seni сөзтүрдө beyişke çıgarat. Antkeni sende kıpında жақшылык бар. Kur'an ayatı menen. Bunu Mu'tazila kan düşünöt bilbeyim. Kimde kim iman keltirip, sooptu işlerdi kılıp, bирок çoğun günөө da kılgan bolsa, jana oşol sebepten tozokko düşüp, andan çıkpay turgan bolsa, anda al imandın jana жақшыларын sooptorun körбөй kalat. Kur'an'a mal kılınbay kalat. Kur'an'da bardı hakikat. Sebebi jogoruda ayatta jalpılay aytılgan manilerdi biriktiriyor gerek. Ayatlardan bardığın manilerin biriktiriyor gerek. Je bolboso çoğun günah kılgan adam imanı menen algaç beyişke girip, andan keyin künnöz tozokko çöt dep aytуу kerek bolot. Bu söz tuura emes. Kanti birinci beyişke girip, andan keyin tozokko düşüp ketet degen. İman dayma tarazan basıp ötөт. Antkeni janagı hadisu bitaka degen hadis bar. Bir adamdın amaldar tozokko düşө turgan bolup düşüp akırında alakanda kagaz alып çıgat, oşonu tarazaga basıp çık karasan da la ilaha illallah degen kelime var eken deyit da. Demek akırkı oşonu koluş kerek bolot. Oşon üçün birinci tozokko düşürüp, andan keyin beyişke var akır tüyünde. Bu söz tuura emes. Je bolbosam al algaç künnöz tozokko kiret, andan keyin imandı bolgondugu üçün beyişke kiret деп айтуу керек, mına oşul tuura deyit. Alar başkaça aytkanda çoğun күнөө жасагандар Allah'ın kaaloosu jana ökümünde oluşat. Eger kaalasa Allah Taala öz kitabında Allah'a şerik koşkondordu Allah geçiribeyt. Mından başka күнөөлөрдү kaalagan pendesinden keçirip koyot dep aytkanday aykölдүк kılıp keçirip koyot. Başkaça aytkanda çoğun günөө kılganдар jazalanat, je soopko boluşat dep tak kese aytılbayt. Alardын ökümü tooba kılbastan ölüşkön bolsa, alar Allah'ın kaaloosunda oluşat. Kaalasa alardı aykölдүгү, ırayımı, jana pendelerin içinden paygambarlarının je oğluyalarının şapaatı menen keçirip jiberet. Şapaat menen keçirip jiberet. Kaalasa alardı күнөөлөрүнө jaraşa жазалап, andan keyin beyişke kirgizet. Ahli sünnet vel cemaatın bardığı katibeten uşul etikatda. Bul havariş jana Mu'tazilanın alar tooba kılbastan turup ölüşkön bolsa, azaptalары anık, alar keçirilүүsü mümkün emes degen sözdөрüne karşı жооп. Azaptalары деген 2A bolot, azaptalары 2A. Oşondoy ele murjianın imandu adam bardı күнөөлөрдү kılıp tooba kılууdan murda ölgön bolsa da takır tozokko düşpөйт degen sözdөрüne karşı жооп. Murjia ушундай. İmanı olsa şunday. Hazreti İmam Abu Hanifa'nın dağı kebiröler murjia dep ayıptaşkandары var. Murjia dep Abu Hanifa'nın koşup alganı var. Allah'ın aytkan sözü tuura emes. Al emes Abu Hanifa'nı biröler iki jolu kafir bolganda aytkandары dağı var. İmam Ahmad'ın balası Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal'dın Kitab-ı Sünnet degen kitabında oşol iki jolu imandan çıkkan dep dağı aytılıngan jeri var. Emin göralbasarın eken ayta beret, aga biz mani berbeybiz, itüre beret, kerben jüre beret. İtüre beret, kerben jüre beret. Ben özümü de kapır dep oştu bir gezge çıkarışkan. Ben okugam şu gezdi. Tapki özümü de yapıp yazgan adam yapıp gelip naki, bunu siz men jazdın dap gelip bergen. Ne deyişin, rahmet Allah razı olsun dep alıp okup koyasın. Kapır emesti biri, kapır dese özü kapır degen söz da. Hadis var bilesiňer be. Kim Abu Hanifa'nın kapır degen bolsa, al özü kapır boldu. Je göre albayt, je anı bilbeyt ele da. Keçe biri aytat, sizde kaçan bolsa çırılda uşu tuura emes firkanı korgop jüre beret. Kim desem, al Maturidi. Bu İmam Abu Mansur Maturidi hiç kim bilbeyt bir belgisi bir filosof deyip. Hani sen bilbeysin, sen bilbegen bizge manege emez. Biz bartıgız bilebiz. Ahli sünnet vel cemaatın iki çoğun imamının biri Eş'ari Maturidi ilgeden aytılıp gelet. Eldin bartıgı bile. Tolga sen cemaatın bilbeyt boldu. Emi sana gelip ben daha sen şeyhlerin ayta turgan bolsam, anda jer jarılıp ketet. Ошон үчүн башка bir etikat kılgan alımlarına sen katturak aytkan bolsaң, sana anda katturak жооп келип kalışı mümkün. Günah-ı kabira, çoğun günah kılgandardın biri özünün atasını sökkön deydi, enesini sökkön deydi. Ya Allah, kantip atenesini sögöt dese, sen birinin atasını sögösün, al senin atanı sögöt deydi. Ana sögöp atasını atanı degen söz. Enesini sögös, eneňdi dep. Gebirlerin ozunda ene degen söz. Al eneňi sögöt deydi. Çoğun günahlardan biri ahli ilimlerde sögü.
Akıl sögü. Sen özün söktürdü otasın. An işengen imamını sögüp atsan, alanday mınday dep. Sana karşı жооп айтылса narazı bolosун. Oşon üчүн etiyat boluş керек, урматтуу бир туугандар. Etiyat boluş керек. Bul oşonday эле murjianın ыймандуу adam bardı күнөөлөрдү кылып, tooba кылуудан мурда өлгөн болсо да такыр тозокко түшпөйт. Такыр тозокко түшпөйт. Tozokko түшпөйт деген сөздөрүнө каршы жооп. Биринчи сөзгө каршы жооп катары эгер кааласа кечирип коет деп айтты. Кудай Таалам кечирип коет деп айтты Кавияда. Экинчи сөзгө жооп катары эгер кааласа адилеттүүлүк кылып күнөөсүнө жараша жазалайт. Андан кийин өз ырайымы менен жана ага моюн сунган пенделеринин шапааты, ортомчулугу, тавассулдугу менен тозоктон чыгарат. Анан аны бейишке киргизет. Анткени Аллах Таала өзүн тааныгандардын коргоочусу деп айтты. Жана аларды эки дүйнөдө, тагыраак айтканда бул дүйнөдө да, акыретте да Алланын жалгыздыгын танган, башкача айтканда аны таанып билүүнү, ага ыйман келтирүүнү чанып моюнга албай, анын туура жолуна жакындабаган жана анын коргоосун кабыл кылбагандардын катарына кошпойт. Бул акыйдабыз мына ушул дүйнөдө дагы, акыретте дагы биз кошулбайбыз. Ошон үчүн биздин кабырларыбыз бөлөк болот алардыкынан. Bir akmak bir ölüp kalsa musulman emес, aparıp bizdin kavraga koygusu gelecek. Biz yok koybo деп айтабыз. Yok bul Kırgız yok. Kırgız Orus dep bölünbeyt mazar. Mazar musulman emес dep bölünөт. Bizde demokratiya. Biz köpçülük musulmandarыбыз, biz başka birini koyuluşun kalabайбыз. Ошон үчүн Darul Harpka barbagala kolуңардын ilacı bolушунча дейт. Досторуңар musulman болсун дейт. Ал эмес кийим сатып алганда, башка кылганда, бир нерсе кылганда дагы мусулман адамдан сатып алган аракет кылыш керек. Сантехник иштетесиң, башка иштетесиң, апарып гайры диндер деп келип иштетесиң, булар жакшы иш кылат деп. Кече бирөө айтат, жанагыдай терезени жаба турган, бургу сыртына жаба турган жана айнектер, мындай темирлер, бурап жаап койсун, бурап ачып койсун. 3 фирма бар экен дейт, экөө гайры дин, бирөө мусулман экен дейт, өзүбүздүн кыргызбай экен дейт. Барсам айтты дейт, барды кошок бар, бири кореец, бири орус дейт, мусулман эмес дейт, эми биз улутка бөлбөйбүз, бирок тууганчылык мамиле. Барды ошол экөөнө барат дейт, бизден кыйынлат дейт, бирок биз ошолордой эле кылабыз дейт. Эмнеге ушинтесиңер дейт? Чындап эле ошондой. Сен сантехник алып келе турган болсоң, башка уштап келе турган болсоң, башка ала турган болсоң, эмнеге диндеш бир тууганды алып келбейсиң? Туура, беркин алып келген зыян эмес сага. Бирок сенде виждан деген болуш керек го. Сенде жүрөк деген болуш керек ичине. İçip atkanda minege sen musulmandıkını içme başka bir içesin, ağa jardan beresin sen. Sen şerbet iç. Kolanı içme sen. Al o jööttükü. Sana жақшылық қалаған жери жоқ. Кийим сатып алсаң, ошо мусулмандын колуна сатып алсаң, ошого садака болот, анан сен совуш кылган болосуң. Бир мусулмандын үйүнө бир нан колтуп барганга себеп болосуң сен. Спорт магазин ачып атабыз дейт. Бүт ошо мусулман эместердики экен дейт. Жок, ошо мусулмандарды алыш керек барып. Мен өзүм баштап алып элдерге айтып берем. Ошого жанталашам дайыма. Чоң магазиндерге барсам, бир магазиндер бар, билесиңер, гайры диндердики. Эмнеге ага киресиң сен? Ошондой эле товар башка магазинде ошого кирсен, сенде кичине гыйрат деген болуш керек, кызганыч деген болуш керек. Сен акчаңды топтоп башка жака алып кетип калат кээ бирөөлөр, магазин ачып алып биякта. А сен акчаң биякта кала турган болуш керек. Сен мамлекетиңе салым кошкон болосуң эгерде акчаң биякта кала турган болсо. Кээ бир магазиндер жөөттөрдү алып кетет, жөөтстанга өздөрүнө. Апарсаңа бомба даярдайт. А сен бир кыргыздыкын, бир өзбектикин, бир мусулмандыкын алсаң, ошол жерде кала турган акчаны. Ошол жерде калат, ошол жерге үй салат, асфальт кылат, башка кылат. Мектеп салат, бизнес кылат, а сен өзүңө пайда. Ал-вала вал-бара акида ушундай бизде. Кудай үчүн жакшы көрүү, Кудай үчүн жаман көрүү деген. Анан дагы бир маселе, ылдый намаз окусам, демеле жай намаз бут сасыйт. Чего сасыйт. Ало шииттерин эч түшүндө алар бутун жуубайт, камасатат мынтип эле. Биздин мешиттер мындай болбош керек. Тура келип укпай эле кайра кетип калат, буттарды жууш керек. Сүннөт ушундай. Пайгамбар алейхиссалам айткан, атраф деп коет, колдорду буттар таза жууш керек. Кичине кулордон кошуп жуун арака, мурдум ачышып саждага барып, уялдын башын эрте көтөрө бергенден, жарылып кетейин деди. Дагы биякта окуп билинбейт экен. Жууш керек, пайпактарды жууш керек.
Musulman butanday bolboş gerek. Şeyh Şamil ana Çeçeniyada çoğun ilgili götüp ketken mujahid. Oşol bir general gelip baktanganda biz madaniyattıbız degen. Degende aytkan sen radioya bir ön çıkır, men bir ön çıkıram degen. Çeç putun degen. Putun çeçse putu taptaza, masın içinde. 5 bal juyutkanday. Baytamaz taptaza. Çeç dese berkinik olsa putu çirip ketiptir. Orus'un saldatınıkı. Sen üretösün bizge madaniyatты. Oşon üçün bizdin butta taza boluş hurmatly bir tuğanım. Atayın juu mani ver. Sen satıp algan boyunca patinken jıtılma juubaysın. Jok patinkeni деле жууп кулорго салып içinde kurgap koysoň bolot hurmatly bir tuğanım. Patinke daga jurap paypak juulganday. İlgeri biro gelin aldılar. Palettere kaynan eken. Anan gelin tığ eken da dana tuz kap bolot bile tuz baştık. Tuz baştık ömür juulbayt eken alarda. Al gelin tuzdu töküp juu bilip koysa tova kılayın tuz baştık juulattan kalıp. Oşol soňarında ge biro patinke juulatıptan kalap. Jok patinke juuluş gerek. Şunuktu tuğanım. Butunun samında günüge bir mal mani verip beyakini baypaň almaştırıp gelgen uyat bolot bundan nerse. Meşittir kaçan götü sassık. Ayrıca talip ilimlerdeki hiç puttarандай bolboş. Tırmaktar ösböş gerek, jarılgan жерler janagıday taş bilen juuş gerek bunday kılıp. Çıkanaktарды juuş gerek. Bunu biz aytpasak biri aytpayt. Köp adamlar uşunuzdan jirkenet bizden. Kebir adamlar ofiske kelip alat. Paypağa çirip keteyin degen. Arkasından janagıday emen menen özüm juup çıgan. Geldi meni but sasık eken öyle bir andan keyin daha biri giret da. Öyle çoğagaç ölüp kalgan eken dep ana men ne kılam özüm juup çıgam şonun barlygy. Anday bolboyt tuğanım. Batinkeňi juup, paypaňy juup. Uştanyň gara, anan özüňe gel. Tazalyk dinimizdin negizi jarymı dep atabız, anam bizdin tazalyk tetiri bolup atat da. Şembesin ayakka sajda kılıp koy, eteke sajda kılıp koy. Jarlat murdun, açıp gidet. Gözüň da tunaryp keteyin deydi. Aytbayın dep attım elim, aytılıp ketdi. Anın tuğra joluna jakındabagan jana anın korgosун kabul kılbaganların katarına koşboyt. Köptögön ayatlar Allah'ını tanıp bilgenler, alar musulmanlar menen, anı çangandar, alar kapırlar ahirette teң bolbosun dalil bolot deydi. Köptögön ayatlar var. Kapır menen musulman teң emes degen. Am hasibellezine ishtarahu es-seyyiati an nec'alahum kellezine amanu ve amilus salihat. Ayat. Manisi ne? Jaman işler jasagandar, biz alardy iman keltirip, jakşı işler jasagan adamlar menen birde kılabız dep oyloşobu deydi. Anday emes. Azı sen kıyın bolup atasın, başka da atasın, günöşleri kılıp atasın, musulmandarga but tosup atasın. Birok kadırlar kütüp atam, anday mında dep jürüp atasın özüňçe. Yok, ahiret anday bolboyt. Ahiret emes, uşul dünýede anday bolboyt. Görösün. Jamandyk kılıp koyosun, musulmandardy kordoysun, al jok bolup ketpeyt. Sen Kuday jaratkan alamdasın sen. Özün kıyın sezip atasın, birok kıyın bolba sen. Şunda gösötüp Kuday talam. Azır ilgeri 40 yılda, azır tezle 4 günde 5 günde bolup kaladı. Bunday öyle. Hani görüp atabız. Am nec'alullezine amenu ve amilus salihati kel mufsidine fil ardı. Bu da ayet. Ayatın manisi biz iman keltirgenlerdi, jana jakşılık işlerdi kılgandardı. Jer üstünde buzuk işlerdi kılgandar öňdü kılmak belekte tanday bolboyt. Eki başka mamile. Antkeni danışmanduuluk Allah'ını tanıp bilgenlerdi, anı jokko çıgargandardan jogorı kılууну talap kılat. Bu danışmanlık, Kuday danışman. Egerde alardın bari tozokta tübölük kala turgan bolsa, anda alardın birösün ekincisinden jogorı kılуу jokko çıgat. Jana alardın bari birde bolup kalat. Anda Allah'ını tanıp bilүүдөн jana aga iman keltirүүдөн payda jok bolup kalat. İman keltirgeningdere keltirgen tozokko çöre turgan bolsa, anda iman keltirgenin paydası jok bolup kalıp atpayбы? Jok андай emes. İman keltirgen bunun paydası öz türde var. Al emes, seni jakşı görgön, jaman görgöndөрө kандай mamile kılasın? Jakşı görgönüňi toyga çıkıra, jaman görgön çıkırbaysın toyga sen. İman beyakta tursun. Çoň günö kılgandardın azaptalıp, andan keyin şapaat kılıuçulardın, ortomçulardın şapaatı, ortomçuluğu menen tozokton çıgarılıusunun dalili Paygambarыбыздın sözü. Kaysı? Sallallahu aleyhi ve sellem tozokko tatıktуу bolgon tozok ээлeri anda ölüşpeyt, jana tirүү da boluşpayt deydi.
Ölüşpeyt dagı, tiriүү dagı boluşpayt. Бирок азап тарта турган болот. Бирок күнөөсү үчүн тозокко түшкөндөрдү Аллах Таала өлтүрөт дейт. Алар көмүр болуп калганда, күйүп көмүр болуп калганда, аларга шапаат кылууга уруксат берилет. Жана алар таңгак болуп бейиш дарыяларынын алдына алынып келинет. Андан кийин о бейиш ээлери алардын үстүнө суу куйгула деп айтылат. Ошентип алар сел алып келген нерседеги уруктай болуп өсүп чыгышат дейт. Башкача айтканда сел алып келген ылай жана башка нерселердин ичиндеги уруктай болуп бат өсүп чыгат дейт. Сел келет, суу каптап кетет, эчтеке жоктой көрүнөт. Анан жана урутта ошо селдин ичинен нум топурактан чыгат кадимкидей эле. Көмүрдөй болуп күйүп тозокко түшүп калгандар күнөөкөр пенделерди өлтүрүп күйгүзүп, андан кийин буларга алып келип суу куйгула дегенде бейишчилер суу куйганда ошол адамдар өсүп чыгат. Кайра бейишке кириш керек булар деген сөз. Имам Муслим риваят. Ошондой эле пайгамбарыбыздын алейхиссалам тозоктон бир коом Мухаммеддин саллаллаху алейхи ва саллям шапааты менен чыгышат жана бейишке киришет. Алар тозоктуктар деп аталышат дейт. Бейишке кирет, бирок бейиштеги аты булардын тозоктуктар. Анткени тозоктон келгендер деген сөз. Тозокто түшүп, анан кайра бейишке келгендерге жанагы биз бирөөлөр зектер деп төрмөгө түшүп келгендер, дагы бирөөлөр бирнеке деп койгон сыяктуу, буларды тозоктуктар деп коет экен. Мен бирөөнү жамандагым келген жок, төмөнөтүм келген жок, бирок ушинтип айтылынат бизде. Блатной. Эң жаман нерсе биздин коомдо. Кимде-ким түрмөгө түшүп калган болсо, аны чыккандан кийин барды кошпой коет, зек-зектеп бөлүп коет. Бул туура эмес маселе. Балким түрмөдө көп нерсе ойлонуп, сенга караганда жакшы жака түшүп кетти. Балким ошол түрмөгө бейжазык түшүп калды. Күнөөсү түшүп калды. Ошон үчүн түрмөдөн чыккан бир туугандарды элге кошуп, аралаштырып, ошолорго кызмат берип, кошуу аракетин көрүш керек. Аны кайра түрмөгө киргенге түртүп, аны кошпо, сен андай мындай деп туугандар ушинткендер бар экен. Андай болбош керек. Кайра боорго тартып, дааватка чыгарып, үлгү кылып, аны эмне адамдын катарына кошуп, кошуп коюш керек. Биздин коомдун бузулган жери мына ушунда турат. Түрмөгө бир түшүп калды, адам кетирип койду. Балким таптазадыр ал. Балким намаз окуду. Сен намаз окуганды билбейсиң балким. Пайгамбар отуруп чыккан го. Мынакей. İmam Buxari риваят. О ислам жана аны жолдогондордун жардамчысы болгон Аллахым, бизди өзүңө жолукканча исламда бекем кыл дейт. Дайыма дуа болуш керек. Исламда бекем кылууну сурагандыгынын себеби түбөлүк бактылуулук, ал ырахат, кубанычтын ар кандай түрү менен биргеликте Аллага жакын болуп беште түбөлүк калуу, өлгөндөн кийин Аллага жолукканга чейин. Өлөрү менен Кудайга жолугасын. Демек өлгөнгө чейин ыйманда бекем кыл, о Кудай Таалам. Мен адаштырып, акыркы мүнөтүмө чейин мусулман болоюн деп Кудайдан дайыма суранып туруш керек. Исламда бекем болуу менен болот. Анткени этибар кылына турган нерсе иштердин эң аягы. Кечке жаннаты болуп жүрүп, өмүрдүн акырында капыр болуп кетсең, Кудай сактасын. Кудай Таалам өзү деле ошого ыңгайлаштырып коет. Карыган сайын күнөө иш кыла албай каласың. Зина кылайын дейсиң, зина кыла албайсың. Колуңа кебей калат. Көрөйүн дейсиң, көзүң көрбөй калат. Уурдайын дейсиң, күчүң калбай калат. Көзүң жакшы көрбөйт мисалы үчүн. Уктайын дейсиң, уйку келбей калат. Көрдүңбү? Кудай Таалам сага мүмкүнчүлүк түзүп берет, ошо карыган сайын такыбалык менен кетсин деп. Кээ бир адамдар ошон үчүн карыганда алжып деп ушинтип жаман көрөт. Карыганда адам аксакалдык болбой, жашка окшоп кетсе, адамдар баары жаман көрөт. Аны бирөө мактабайт деле. Көрдүңбү? Демек, канунга каршы кылып атат деген сөз. Пайгамбарлар күнөөдөн тосулгандыктарына карабай, исламда бекем болууну жана ошол абалда өлүүнү сурашкан. Пайгамбарлардын иши ушул. Алар маъсум, күнөөдөн тосулунган. Бирок ошого карабай ушинтип айтышкан. Пайгамбар алейхиссалам тахажжуд намазга туруп сажда кылганда, намаз окуганда тизелери кабарып кетер эле. Айшене айтты, сени күнөөң кечирилген деди. Эмне мынча кыйналып дегенде айтты, "Афала акуну абдан шакура", мен шүкүр кылуучу пенделерден болбоймунбу деди. Пайгамбарлар да ушуну суранышкан дейт мынакей. Аллах Таала Юсуф пайгамбардан кабар берип мынтип айтат. "Таваффани муслиман ва алхиqni bis-salihin". Аяттын мааниси менин жанымды сага моюн сунган абалда, мусулман абалда алып, жакшы иштерди жасоочуларга кошо көр дейт. Юсуф пайгамбардын дуасы. Пайгамбарлардан башкаларды мынтип дуа кылуулары көбүрөөк зарыл. Пайгамбар дуагасы жөнүндө дуа кыл деген сөз. Жана пайгамбарлардын жолун жолдоо жакшы нерсе сүннөт.
Antkeni iymandуу adam İslamdy karmanyp ölgөнгө çeyin korkuu menen ümitin arasında bolot. Antkeni iymandуу adam İslamdy karmanyp ölgөнгө çeyin, musulman boýunça ölgөнгө çeyin korkuu menen ümitin arasında. Hudaýga ümit kılasın jetkilsin dep, korkosun Hudaý taala adaştırmasın dep. Oşonduktan İslamda bekem kılını surooga mani berүү aga wajib bolot. Demek barыбызды mildetimiz. Yusuf paygambarga kantip amal kılabız sünnetine desek, bardyk paygambarlardын sünnet amal kılabız biz. Bolgon oşol paygambardын özünden anyk aytılınsa. Egerde Kur'an-ı Kerimde kaysi bir paygambar dese bu toşta bolgon degen söz da. Aga amal kılıp bizdin mildetimiz urmatly bir tugandarım. Allahu alem bis savab. Bugün soralarga jogap berbeýiz. Erten ulantabız inşallah. Uşul jerde sabak bitirebiz. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Hudaý taalam ıntymak bersin. Hudaýym ıntymak bersin. Hudaýym ıntymak bersin. Hudaýym niyetlerimiz tüzdesin. Oğuzdan çıkan sözümüzün her birine mani verip Hudaýga jaga turgan, paygambarın sünnetine toğra gele turgan sözlerdi söylөгөндө Hudaý taalam nasip etken bolsun. Hudaýym biziň jüregibizde başka bir musulmanga, mominga degen jek görүүnü, göre albastыкты alıp salgan bolsun. Hudaýym şermende kılbasın. Hudaý taalam ajılarыбыздын ajılıktарын kabul kılgan bolsun. Hudaý taalam atayın sabaka gelip kol götürüp turgandardyň bardygynyň tileklerini Hudaýym kabul kılsın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Amin. 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 Bir rahmetle.